Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Былтыр буюрса биринчи үйдү баштадык эле. Мына ниет кылдык эле Кудай буюрса ушул арзан турак жай үйдү токтотпой баштайбыз дедик. Мына 21-жылы буюрса биринчи үйдү шаардыктар үчүн, кызматкерлер үчүн тапшырабыз. Аерде 90 адам, 80 адам үйдү болуп калат буюрса. Мына экинчисинде бүгүн жакшы ниет менен баштап атабыз. Жақын арада да 3-4 үйдү баштайбыз. Кудай буюрса 2 жыл 3 жылдын ичинде жалпы 320 квартираны баштап алабыз. Шуна ак жолтой үй болсун. Жакшы адамдар келип жашасын. Элден сураныштагы талаптагы болгон эле шаарда ушул айрыкча соц кызматкерлерди шаардагы иштеп аткан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн арзан турак жайды камсыз кыласыздарбы деп. Биз айтканбыз, Кудай буюрса ушул жылына 1-2 үйдү баштап бүтүрүп ушул биздин шаардагы иштеп аткан кызматкерлер үчүн үйлөрдү мындай үй менен камсыз кылабыз деп. Былтыркы жылы өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, 2019 жылы биз биринчи үйүбүздү баштаганбыз. Ал жерде срогу 2021 жылдын аягы буюрса 80 квартира үй мындай жакшы сапаттуу буюрса бүтүп атат да. Мына бүгүн дагы экинчи үйдүн ушул капсула салуу аземин өткөзүп атабыз. Мына пайдалары башталды жакында. Бунун дагы срогу Кудай буюрса 2022 жылдын март айында болуп калат да. Эртең дагы бир 10-15 күндө 3-чү үйдүн капсуласын таштайбыз. Буюрса мына ушул 3 жыл 4 жылдын ичинде ушул үйлөрдү бүтүрүп, анан бул эле чек болбостон эми бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, арзан турак жөө үйдө кезекте тургандар бизде 15 000ден ашык адам, ушу кызматкерлер үйдө кезекте турат да. Биз келечекте ушулардын бардыгына ушу арзан үй менен камсыз кылабыз деген ойдобуз. Андан сырткары дагы мына демөөрчүлөр менен сүйлөшүп атабыз. Шаардагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы. Буларга дагы изденип атабыз. Жакын арада буюрса ушул Кеңсай массивине 25 үй. Ал жерде 50ге жакын адам ушундай частный үйдө жер үй болот, 50ге жакын адам, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз ушул арзан турак жай менен камсыз боло турган мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да буюрса. Эми ошого окшогон иштер мына буюрса акырындык менен болот. Бир эле үй менен чектелбестен мына соц объектилерде бала бакча, мектептердин мамлекет тарабынан бүтүп аткан таза суу проблемалары да буюрса чечиле баштады деп ойлойбуз.